Бүгін 10 февральда Жогорку кеңештин жыйынында бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартууга уруксат берүү тууралуу башкы прокуратуранын өтүнүчү талкууланды. Бул боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушталды. Жыйында айрым депутаттар башкы прокурор Курманкул Зулушев жыйынга катышсын деген талап коюшту. Мадумаров 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январдан тарта күбө катары бир нече жолу сурак берген. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев президент Садыр Жапаровго кайрылып, Кыргызстанды чалып жаткандар бар экенин айтты. Ал мындай пикирин башкы прокурордон депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартууга макул берүү сунушу каралып жаткан учурда билдирди. Кыргызстанды бирөө чала баштады. Жакын арада башкы прокурор Курманкул Зулушев менен Камчыбек Кыдыршаевдин каршылашын, тирешин көрөсүңөр, аларды дагы чалып атат. УКМК жарандарды тыңшасын деген мыйзамга башкы прокурор кечээ каршы чыкты. Эми Адахан Кимсанбаевич кесиптешибизди шашылыш түрдө жоопко тартууга макулдук сурап жатат, деди Төлөбаев. Ошондой эле ал төрага Талант Мамытов дагы мурда куугунтук көргөнүн, президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев дагы абакта жатканын эске салды. Исхак Абсаматович да куугунтук көргөн жаткан. Ажообуз да абабыз да Камчыбек Кыдыршаевич да жаткан. Мындан бир сабак алабызбы же жок? Пандоран яшигин ачпагыла протокол боюнча. Эртең бирөөлөрдүн башына тиет ошол. Садыр Нуркожоевич дагы бирөөлөр алып баратат бир жака. Ишенбеңиз, протокол чатак. Рахмат. Мадумаровга кылмыш ишин козгоо мезгилдин талабы. Жалпыга маалымдоо каражаттарында интернет желесинде Мадумаровдун чек ара жана стратегиялык маанилүү объекттер тууралуу кыңыр иштери байма-бай жарыяланып келет. Ошого карабастан Адахан Кимсанбаевич кылык иш айбай мамлекетибиздин саясий турмушуна аралашып келет. Ал гана эмес, парламент депутат болуп келип, бир фракцияны жетектеп турат. Биздин күч түзүмдөрүнө прокуратура, сотко Мадумаровдун үстүнөн иш козгоп, айып такканга эмне жолдо болуп жатат? Деги ким бул? Буга бардык нерсе боло береби? Эч нерсеге жооп бербейби бул? Муну мынчалык эсирткен кайсыл күч? Айыбын, кылган кылмышын Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев, Кыргыз Республикасынын экс ген прокурору, азыркы тапта Малайзиядагы расмий элчи Азимбек Бекназаров тастыктап жатат. Ал аз болсо ошол кездеги парламенттин депутаты Ибрагим Жунусовдун каркыранын берилишине каршы сүйлөгөн сөзү турат. Жергиликтүү элдердин нааразычылыгы соц тармактарда да жамгырдай жаап жатат. Бул нерсеге чекит коюлушу зарыл. Рамазан Байназаров, Булак аргумент кейжи. Бүгүн 10 февральда Ички иштер министрлиги Төндүк-Түштүк альтернативдик жолундагы тосмолордун уурдалышы тууралуу маалымат берди. Ички иштер министрдин маалыматы боюнча, Чайна Роуд жол куруу ишканасынын өкүлү 1977-жылы туулган жаран жергиликтүү милиция бөлүмүнө кайрылган. Анда бул ишкана 2021-жылдын 10 ноябрынан 12 ноябрь күндөрү аралыгында Жалал-Абад балыкчы жолун куруп жаткан учурда балыкчы Жалал-Абад унаа жолунун 364-чакырымында, тактап айтканда Сузак районунун Калмакырчын айылынан өткөн жолдо курулган көпүрөнүн темирлерин белгисиз адамдар уурдап кеткендигин билдирген. Жыйынтыгында Чайна Роуд жол куруу ишканасы 200 000 сом зыян тарткан. Аталган факты ушул жылдын 18 январь күнү Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын КБРне катталып, кылмыш жаза кодексинин 205-беренесинин 2-бөлүмүнүн оорлук негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталган. Бишкек медиасында коомдук транспорттогу жол кире тарифи кайра каралып жатат. Бул тууралуу вице-мэр Максат Сазыкулов биринчи радионун эфиринде билдирди. Ага бир эле үй бүлөдө бир нече мектеп окуучусу болгондуктан коомдук транспорттогу жол кире акысын төмөндөтүүнү сурагандар бар. Ушул маселе каралышы мүмкүнбү деген суроо узатылды. Чынында бул маселе медиада көтөрүлүп, активдүү талкууланып жатат. Учурда биз тарифтик саясатты кайра карап жатабыз. Албетте бул маселе дагы эске алынат. Бирок качан чечилерин так айта албайм, деди Сазыкулов. Белгилей кетсек, Сазыкулов тарифтик саясатты кайра кароодо жол кирени төмөндөтүүнү же тескерисинче көтөрүүнү талкуулап жатышканын тактаган жок. Учурдагы жол кире тарифтери кандай? Бишкек шаарында 1 ноябрдан тарта коомдук транспорттогу жол кире кымбаттаган.
Талас районунда Көкбөрү боюнча облустук мелдештин жыйынтыктоочу турунда 23 жаштагы оюнчу аттан кулап ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу Турмуш басылмасы жазды. Маалыматка караганда оюн 8 февраль күнү өткөн. Учурда жигиттин абалы оор. Компьютердик томографиядан өткөндө мээнин травматикалык жаракаты, желке сыныгы, гематома, оор мээ жаракаты аныкталган. Жигит текшерүүдөн өтүп, эс учун жоготкон. Операция жасалган. Учурда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Өлкөнүн өнүгүүсүнө олуттуу салым кошкон кыргызстандыктар сыйланышта. Бүгүн 10 февралда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкон. Ошондой эле кесиптик ишмердүүлүгүндө жогорку жетишкендиктерге жетишкен жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Сыйлыктар маданият ишмерлерине, мугалимдерге, экономисттерге, курулушчуларга саламаттыкты сактоо системасынан, мамлекеттик кызматтын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун, байланыштын, диний тарбия жана спорттун, айыл чарба тармагынын кызматкерлерине, коомдук уюмдардын өкүлдөрүнө, массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлерине жана башка көптөгөн адамдарга ыйгарылды. Мамлекет башчысы өз сөзүндө мейли аскер кызматчысы болобу же айыл чарбасы менен энергетика тармагынын адамы болобу, мейли шаарыбыздын тазалыгын көзөмөлдөгөн ишкананын мээнеткеч жумушчусу болобу же массалык маалымат каражатынын өкүлү болобу, адал эмгектенген ар бир адам коомду жакшыртууга салымын кошуп жатканын белгиледи. Президент Садыр Жапаров биримдикти жана ынтымакты сактап, жапа тырмак иш кылсак, бабалар мурастаган мамлекеттүүлүгүбүздү, жерибизди, нускалуу элибиздин өнүктүрүп, өстүрүп кетүү мүмкүнчүлүгүн туура пайдалана аларыбызды белгиледи. Чын жүрөктөн куттуктап, ата мекен алдында кылган ак кызматыңар үчүн силерге ыраазычылык билдирем. Эми мамлекеттик сыйлыктар менен наамдарды ыйгаруунун бул жолку себептерине токтоло кетейин. Өнүгөм деген өлкө эң ириде мамлекеттеги билим берүү системасына олуттуу мамиле кылуусу шарт экенин дүйнөлүк тажрыйба тастыктап келе жатканы баарыбызга жакшы маалым. Мына ошондуктан эң алды менен мугалимдин айтканы санат, учканга канат экенин эске алганыбызда, бүгүнкүдөй бир жагынан пандемияга айланган коронавирус илдети өкүм сүрүп турган чакта, экинчи жагынан экономикалык абалдан улам төккөн мээнетине жараша эмгеги бааланып, татыктуу маян ала албай турган маалда, үчүнчүдөн улам жаңы муундун көз карашы өзгөрүп, аларга билим берүү ыкмалары, окуу куралдары, окуу материалдары шайкеш келбей жаткан учурда, кыскача айтканда, бул тармактын кескин реформасы талап кылынып жаткан заманда келечек муундарга татыктуу тарбия менен терең билим берүүнүн түйшүгүн тартып, алдыга коюлган максаттарга жетүүгө бар күчүн, кубатын, бүт өмүрүн арнаган мугалимдерибиздин эмгеги ополтоодо экенин эч ким тана албас.